Түрмөгө кара кечедеги бир мүшө акча үчүн отургансың да моту дейт. Сен абдан жаңылышасың досум, унутуп калыпсың. Ооба, президент Курманбек Бакиевдин ордунда кара кече үчүн 2 жыл түрмөдө отуруп акталып чыккан бирок. Ал эми президент Алмазбек Атамбаевдин ордунда болсо, Курандан сүрө аяттарды келтирип койгон үчүн чөшөктө арак соккон Алкаш Атамбаев Сегизбаев экөө мени алып барып отурусуп койгон террорчу деп. Ушулар динди түшүнбөк беле. Бул аларга баары эле террорчу да. Анан керек болсо ошол кара кече боюнча деле дин үчүн отуруп турмун. Анткени мындай эме бар. Хадис бар. Ибн Мажда Абу Дауд аркылуу келген. Ал хадис мынтип айтылат. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси ошол экөө аркылуу келген да. Эки чоң алым аркылуу келген. Ал мынтип айтылат, мындай хадис айтылат. Отун, суу, жайлоолор элдик болуп саналат. Менчиктебегиле деген хадис калтырып кеткен пайгамбарыбыз. Анан мен ошо фирмачылардан тартып алып бүт карьерлерди. Кыргызстан мамлекетин өткөзүп бир предприятие кылганым үчүн Курманбек Бакиев түшүнбөй мени түрмөгө отурусуп, кайра фирмачыларга алып берип койгон. Анан Аллахтын динине каршы күрөшкөн, Аллахтын олиясы мага каршы күрөшкөнүнө Бакиев оңуп калды өзү. Мына качып босуп тентип жүрөт. Жакка келүүгө зар болуп. Же Алмазбек Атамбаевар оңуп кетти. Түрмөдөн илактап жалдырап атып, жалдын отараң чыкты. Анан ошондо мен көрдүм, Бакиевдин ордунда, Атамбаевдин ордунда түрмөлөрдө отуруп, ошол жерде зектерден окуттум. Есть расхожее мнение Кыргызстанда. Түрмөгө отургун келсе Кыргызстанга кел деген макал бар экен. Макал болуп кетиптир уже. Анан келде туруп ойлоносуң, мне зачем все это надо страдания? Эл деп күйүп, эл үчүн жанталашып. Же элиң ошо түшүнүп койсочу. Же түрмөгө отурганда бир поддержка кылып, же бир лимонад, бир лепешка кыргызып койсочу. Зачем мне такие страдания деп акыркы жылдары саясат жөнүндө көп сүйлөбөй аралашпаган себебим ошол. Мен өзүм үчүн жашайм деп калган себебим ошол да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, акыркы 3-4 жылдан бери мына могу кара кечедеги Мээрим Шарбон көмүр кени күйүп жатат, өрттөнүп атат. Буга ким күнөөлүү? Ошо Майрам Акаева коюп кеткен Кеминдик Кумар Изабаев күнөөлүү жетекчиси. Же ошол жерде Тыналиевдер күнөөлүү местный. Же Мейис Жамгарчиев өрттөп жиберди барып туруп. Же криминалдын атынан башкарып аткан Камчы Көлбаевдин кудасы Капаркул Шашеев күнөөлүү. Жооп берсин да, өрттөп салып эле келтеген кендине отура беришеби? Өрттөнүп атат кара кече.